Еврейский малый мастер малый деген отурмосунун бетине коюлганда бүгүн да бул мындай айтканда сөздө келип аткан жакшы түзүлгөн иш болуп да. Деги эле отормо жаатында маселелерде өтө оор нерсе да. Айтылат мыкты жазуучу мыкты котормочу боло албайт деген бир сөз бар да. Себеби котормочу өнөр, котормочу чыгарманын иши өзгөчө талапты, анан өзгөчө талапты талапка турган нерсе. Эми мен мынау биздин мастердин Маргарита жөнүндө каяктан кандай иш болгонун жөнүндө токтолгум келет да. Биздин өкмөтүбүз адаят түзүлүшү боюнча атайын акча болду. Мындан 2 жыл мурун. Ал жагында биз ушул жыл сайын отуруп турат деген маселе болуп келет, бирок биз өксүк болуп калдык, отуруп калганы. Жазуучулар союзунда атайын ушул бир котормо катары, котормолордун мыкты котормолорду жарыя кылып, мыкты котормо басып чыгарсак деген коллегиальный мектепте жазылган жана редакция коллегиялардын чечими менен орунду котормого берип, анан кара сөз боюнча жазган жазуучуларыбыз кийинки жылдарда кара сөз боюнча аз болуп баратат деп ошо колдоо ийгиликтенип мыкты чыгармаларга чыгарууга биз ушундай бир көрсөтмө анан жол көрсөтүп бердик да. Ошондо атайын конкурстук негизде адистердин жыйынтыгы менен, адистердин ой пикирлери менен ушул котормо жаатында ушул мастер Маргарита колубузга түшүп калды. Эми менин эсимде жок, бир 20-30 котормо түштү. Арасынан бир 5-6 тандап чыгарууга туура келди, себеби акчанын көлөмү ошондой аяктуу болчу. Ошондо Булгаковдун мастер Маргаритасы чыкты, Мунинский чыкты, андан сырткары. Анан Өзбекстандын мыкты акчалары бар, Характер деген мыкты китеби чыкты. Мен китеп окуучулар менен жолугушуп калган учурунда ушул 3 китеп жөнүндө абдан бир терең ойду, абдан бир маанилүү маселе козгоп, ушул китеп окуучуларда пикир болуп калдым да. Ошондон ойлоп калдым, биздин кыргызча котормосу жакшы болгон экен бул чыгармалардыкы депчи. Бул мастер Маргаританы карап атканда көп эле талаш татыштар болду биздечи. Бирок мен ыраазычылык билдире турган нерсе биздин белгилүү Абай Куланбаевдин бир эсиме түшүрөт, мен отургун ошондо биздечи болобу айткылачы өлбөй турган артына сөз калтырган деген мыкты философиялык ой бар да. Мына ушу өлбөй турган сөз калтырып кеткен экен бул киши. Бирок ошол сөздү жыйнап, тактап, бизге сүйлөп уруксат берип койду, бул киши Назира жөнүндө айтпагыла депчи. Бирок Назиранын чуркаган эмгеги чоң болду. Бул киши ушу архивдик материалдарга таянып көп нерселерди алып келип, күн түнү менен ушул калпаза алып койду да чын айтыш керек. Бирок маанилүү, астекил маанилүү көңүл бөлүп, адына карасын карайда жыйнап келип тапшырып, мына мондай жакшы китеп чыкты. Котормо мыкты деп айтылат бүгүнкү күндө. Мына Лайя эжебиз адаятта чыккандан бери эжебиз билет, ушул сөзү басымдуу дагы мындай ою дагы так маани ушул айтып кетпеди Маргарита жөнүндө тарыхта Кыргыз адаятындагы котормо тарыхындагы бул мыкты чыгарма депчи. Демек бул мыкты чыгарма ушу биздин Ениса Сейгулдун бир өзүнүн рухий табиятын мыкты адам экен, мыкты отурмочу, мыкты чыгармасы инсан экенин баалап кетти да. Ениса менен өзүнүн жолун сүйлөшүп калдым, бирок коомчулукта бул кишинин чыгармалары менен, макалалары менен тааныштык. Андан сырткары бул кишинин белгисиз мыктылыктары да бар экен. Булар дагы көп окурмандарды мыкты сапатка креативдеп ете турган жакшы чыгармалар экен. Аны окуп калдык. Бирок айта турган нерсе, эже айтып кетпеди, ушул эскерүү маселесинде, бир наамды көрсөтүү маселесинде демек болот, бирок ушул жана ага нерсе бар экен, көзөтүп кеткен кишиге берилбейт деген нерселер бар да. Бирок Алтын калем деген мыкты сыйлык чыкты. Алтын калем мыкты сыйлык чыкты, себеби жыл сайын алтын калемге берилет. Анда котормо жагында дагы мыкты котормочулар деп берилет да. Ага жанагындай маселелер болуп жакшы китеп үчүн берилет. Ал өзү 100 000 сом акчасы менен анан котормочунун табият деген наамы бар да. Эмки жылкыга Жаштар союзунда балким ушул маселе каралып, анан алтын калем сыйлыгын көрсөтүү маселеси козголсо керек, анан козгосок болот, бирок ошондо деле аны конкурстун жыйынтыгын конкурстун мүчөлөрү чыгарат да, бирок бул тартиптүү чыгарма эже. Ошого
алтындан эми көрсөтсөк болот болсо керек. Анан жанагы мен билип көрөйүн мынабеки Кыргыз Республикасынын маданият эмгеги сиңирген ишмер деген наам кээ бир статьялар бар экен, өткөндөргө берилбейт дегенчи. Ошону мен карап көрөйүн, эгерде жатса жобого, президенттин жобосунда жатса анда сунуш кылсак болот. Сунушка көрсөтсө болот. Себеби ондогон 20 китеп том чыгарып алып өтөтүгө акын жазууларыбыз бар да. Башкалар мен демчи, бирок эле айтканда 1-2 чыгармасы менен адабиятка жол салып кеткен, адабиятка жүрөк өтүп кеткен маани маңызы башка чыгармалар бар. Ошого көңүл бөлүш керек да. Бул жакка туура. Анан эми урматтуу окурмандар, бул китеп өзү сейрек чыккан китеп, анын сырткарында тиражы абдан аз. Себеби мамлекеттик каражат бөлгөндө мамлекет китепти чыгарууга анан китеп авторуна гонорар берүү маселесин караганда ушул эки багытта бөлүнгөн. Бул миң экземпляр, анан биздин колубузга тийген жок, окурмандарга тийген жок. Себеби чыгарып кеттим баары ушундай көрсөтүп болгон китеп кылган таратсын депчи. Бизди Кыргызстандагы олуттуу жакшы китеп кылган таратылган болчу. Китеп окуучулардын тарабы болот. Бирок кайда басып чыгарсам деп отурган маселе бар. Аны айтып ушундай каражаттар чечет. Бирок кайда көзүм жетет кайда басылып чыгарылачы. Эми ушуну Назира айым бир жазылуу маселеси менен Жазуучулар советин биргеликте иштеп көрсөк, алдын ала жазылуу маселеси менен тиги топтоп, ошол каражатты мына мындай жазып турат, биздин басмадан иштеген подписной кылып туруп, анан жаздырып чыгарган жолу бар да. Ушуну отуруп алып ойлошсак да, анан биздин күч менен биздин жазуучуларга көп кызыктар адамдар бар. Эрте жаздырып ошого бул иш аркылуу чыгарсак болот деп ойлойм менчи. Анан урматтуу бүгүн майрам, урматтуу кийин катышуучулар, эски бир майрам, экинчи китеп бет ачар майрамында чыгарылган чоң майрамы жакшылык болсун. Мындан кийин дагы ден соолуктар болсун. 20-8 юбилейсине ынтымак иштеrini каалайбыз. Чыгармаларын дагы биз билелек, биз түйелек, биз көрүлүп, көп нерселер калса керек. Ушул архивдик материалында жыйнап, бул кишинин дагы адабиятын таанытуу маселесинде көп материалдар берсе, сиздерге бир күч кайрат берсин. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Назира айымга чоң рахмат сиздер ушундай иштегениңизге.